Ассаламу алейкум тугандар, 4 комнат үйгө фундамент куюп бүттүк. Азыр кыска нускай түшүндүрөм. Так, бул жер плашат болот, анан тепкич болот. Анан бул жер дагы плашат болот. Ошондо бунун үстү да кошо жабылып кетет. Бул жерге стойка болот. Анан бул дуал менен бирге жабылып кетет. Так, киргенде коридор. Коридордон кирип эле залга кирет. Анан душ, кухня, жак спальня болот. Так, ошондо бунун могу таштамай таштала турган жерлери эле 40 коюлду, калгандар 30 коюлду межкомнаттар. Бул жер 30 коюлду, бул жер 30 коюлду, бул жер 30 коюлду. Себеп дегенде берге газоблок или полистроблок урабыз. Ошого межкомнаттарга эмеге 30 куйсак болот. Себептеринен бул жерлерге таштамай ташталбайт. Таштамай бундайынан ташталат. Анан кийин бул жака дагы 30 куйдук. Себептеринен бул жерге жарты кирпич урулат. 8 катарч, анан аква болот. Ошон үчүн бул жака 30 эле койдук. Теги жерге устойка коюлат профилден. Анан кийин таштамай ташталып, чогуу квадрат болуп жабылат. Бул үйдүн эси мага мартта байланышка чыгып, сеналар тактап туруп, бул үйдү мен бүтүшүгө квадраты калган. 2 жылдан бери үйдү бүтүшүгө квадраты калып куюп, салып берип жүрөбүз, фундаментин куюп. Так, размери 4,70, эмнеге 4,70? 30дан блок болот да, бул жак 30, бул жак 30. Ошондо 4,10 калат. Бул жактан 5 см чыгат, для красота. Тияктан 5 см чыгат, ошондо ичи таза 4 болот. Бул зал. 4,80, бул жагы 4 зал. Себеп дегенде кичинекей кылдык. Место тар, шаарда билесиздер да. 4-5 сотик болот. Анан душнун размери 1,5 4. 6 квадрат болот ошондо. Бул эме кухня 3,40, бул жагы 4. Тиягы эме болуп калды. Мындай ромика эмес, себеп дегенде бул барашты типтеги квартира эле, буну бузуп туруп, анан буга улап фундамент коюп үй салабыз. Ошого өзүбүзгө керектүү эмени бузуп алдык. Тиги дуалдарды бузсак болот эле, себеп дегенде нар жагында дагы адамдар жашайт, ошон үчүн ал жакты бузбайбыз. Себеп дегенде туура келбейт. Законго дагы, адамгерчиликке дагычы. Анан мен фундаментти куюп кетип атканда эмени колоннаны чыгарып кетем. Эгерде үйдү квадратына алсам, бүтүрүшүгөчү 8 жерден арматура чыгардым. 1, 2, анан бул 3. Так, 12лик размер российский. Ар 25 сантиметрде хамут байлайбыз. Бул фундаменттен 2,80 чыгат. Так, ошондо бул жер 100 квадрат болду. Ушу тугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона класстар. А просто фундамент куюш керек болсо, ценасын айта кетейин. Бетономешалка, корейская опалубка, арава челектер менден болот. Кубун 3000 сомдон коябыз. Сиздер только стройматериал алып бересиздер и тамак аш бересиздер. Тамак аш бергенге убакыт жок же желание жок десеңиздер, акчасын берип кое бересиздер, өзүбүз кылып жей беребиз тамакты. Ушу тугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона класстар. Биринчи сеналарды, зона кылыптуу сеналарды тактап алып жалап ашар иштегенде 1000 сом которосуңар, ал сер 2000 сом которосуңар. Барып көрүп, балашып, бабаш алганда ошо 1000 сомду кошуп коесуздар. Бизде очередь. Сиздин заказыңызды алгандан кийин 25 күн узагы менен 1 айда ишти баштайбыз.